Бишкекте өтүп жаткан Кыргыз-Өзбек форумунда 10 документке кол коюлду. Анын ичинде $100 миллион келишим бар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзбек компанияларын Кыргызстанга, анын ичинде чакан жана орто гидроэлектр станцияларынын курулушуна инвестиция жасоого чакырды. В прошлом году был принят закон о парке креативных индустрий, предусматривающий создание специального налогового режима для субъектов креативной экономики. Приглашаю всех креативных предпринимателей Узбекистана стать резидентами данного парка. Для масштабных инвестиций в объекты национального уровня планируется создать особый статус стратегического инвестора с повышенными мерами поддержки и гарантиями безопасности. Эртең 27 январда бардык мектеп окуучулары онлайн режимде окушат. Эске салсак, буга чейин Кыргызстанга Өзбекстандын президентинин келери маалым болгон. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 17 000 атка минерди кызматтан бошотуу боюнча жарлык чыгарды. Ага ылайык аткаруу бийлигинин көз карандысыз органдарынын саны 61ден 28ге, министрликтердин саны 25ден 21ге кыскарат. Ырчы Алихан камактан бошотулду. Бул тууралуу ал өзү сот тармактагы баракчасына жарыялады. Көпчүлүк буга чейин уккандай, мен СИЗОдо 3,5 ай кармалдым. Эми жашоомдун жаңы бөлүгү башталып жатат деп жазды ал. Боомдо тосмону сүзгөн жүк ташуучуна оодарылып жүргүнчүсү көз жумду. Алдын ала маалымат боюнча 37 жаштагы айдоочу уктап кетип, жол боюндагы тосмону сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 38 жаштагы бир жүргүнчү мерт кеткен. Живой один насмерть. Сокулукта капчыгы тола $, евро менен жүргөн жаран таландыда калды. Сокулукта укук коргоо кызматкерлерине жаран кайрылып, 22 январда сокулук айлынан жасалма $200, 2 тоннадай көмүр алып, калган 4300 сом акчасын алып кеткен жаранга чара көрүүнү суранган. Учурда шектүү кармалып, кылмыш иши козголду. 2023-26 жылдары Ысык көл жана Нарын облустарында Марко Поло тоо аркарына, тоо ичкисине, эликке, каманга жана уларга аңчылык кылууга тыюу салынды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен кабарлашты. Таразда 39 жаштагы аял жаңы төрөлгөн кызды 1,5 миллион теңгеге сатып алганын айтып чыккан соң акушерлер кармалды. Маалыматка караганда 2 акушер кармалган. Алар ымыркайларды сатууга аракет кылышкан деп айыпталууда. Шектүүлөр соттун чечими менен үй камагына чыгып, тергөө уланууда. Аял өзүн жана унаадагы ымыркайын өрттөп жиберген окуя видеого түшүп калган. Мындай каргашалуу окуя 24 январда Өзбекстанда орун алган. Күйөөсү өзүнүн Матиз үлгүсүндөгү унаасы менен аялын жана баласын ооруканадан алып кетип бараткан. Алар унаада урушуп кетишкен. Сүйлөшүү үчүн жаран унаасын токтоткон. Андан соң аял канистрди алып унаага өзүнө жана наристеге бензин чачып, өзүн өрттөп салган.